жылдын 22-июнунда фашисттик Германия жүзү каралык менен бейпил турмушта жашап жаткан Совет элине кол салган. Ошол күндөн баштап Совет эли 1418 от күйгөн татаал жана азаптуу күндү басып өттү. Дал ошол оор жылдарда Совет эли 27 миллиондон ашык уул кыздарынан ажырады. Рас, 1941 жылдын июнь айынан 1945 жылдын 9 майына чейин согуштун жалыны каптабаган үй-бүлө анда калган эмес. Биздин кайгы капабыз, өмүрлүк жолдошторунан ажыраган жоокер жарларынын, жүрөгү жараланган энелердин оорду толгус күйүтүн эч качан унута албайбыз. Ошондогу согуштун кайгысы да, улуу жеңиштин кубанычы да элибиздин эсинде түбөлүккө сакталат. Улуу атамекендик согушта каармандык көрсөткөндөрдүн баатырдыгын даңазалаган эстеликтер биздин эсибизге от күйгөн согуштагы эр азаматтарыбыздын эскирбес эрдигин кабарлап турат. Ырасында согушта эли жери үчүн курман болгондор азыр арабызда. Анткени алардын өмүрлөрү жылдын кайсыл гана мезгили болбосун көрнүктүү жерде турган эстеликке айланган. Ал айкелдер душманга каршы кандуу кармашта жумурай журтубуздун бактысы үчүн өз өмүрлөрүн кыйгандардын урматына тургузулган. Алар жөнүндөгү элдин эсинде түбөлүк сакталып калган эстелик кылымдарды карытып, көкүрөгүбүздө жашай берет. Ош облусу Өзгөн району Акжар айыл өкмөтүнө караштуу Большевик айылында да улуу атамекендик согушка катышып, эли жерин кан күйгөн согушта коргоп келген аталарыбыз болгон. Полотов Турат, Шергазиев Зайнал, Осмонов Маматай, Маматкулов Төрөкул, Сатимкулов Токторали, Кадыров Бусурманкул, Бектемиров Ысабай, Жуносов Назыркан, Сулайманов Токтомурат, Сатыбалдыев Жолдош, Батырбеков Мамыт, Каримов Бакибай, Уметбаев Абдулла, Туташев Рыспай, Сманов Мырзали, Калдыбеков Сыдык. Эрдигиңиздер эч качан унутулбайт.